Бул жердегичи аз аябай катуу ооруп аткан адамдан сен эмне кылат элең азыр десе, ыйлай берет тура, буркат ыйлай берет. Мен ден соолугумду карамакмын. Ушундай мындай кылмак эмесмин. Эгерде мен ушунду койсом мен мындай кылмай башкача жашамакмын деп айтат азыр. Оңой эле сурап койсоңор болот, бул жерден турду. Азыр ден соолугумду кайтарып берсе эмне кыласыз? Мен намаз окуйм. Мен Кудай дейм деп айтат. Кээ бирлериңер ден соолугуңар соо, бирок акылыңар кем болгондор бар. Кыргызда сөз бар, акылы бар, эси жок дейт. Канча адамдардын акылы бар, бирок эси жок. Эси жоктор иман менен иши жок экен. Алар айтышат экен, жетишем, эмне болмок эле, бирок дагы деле болсо күнөөнү кыла берет экен. Демек бул имандын алсыздыгы болушу мүмкүн, жоксо имандын такыр жоктугу болушу мүмкүн экен. Имандуу адамдын амалы туурага багыштайт. Качан сени менен мен тооба кылгандан кийин Кудайга, "О Кудай" деп мойнуң алдына бирөөнү айтпай эле кой. Өзүң эле ошол жерде туруп эле. "О Кудай, мен күнөө кечире бер, мен күнөөкөрмүн. Мен күнөөмдү толтура" деп эле кой ичиңе. Алла Таала канча деген акыбалдарды оңдоп берип баштайт. Эгерде ишиң оңолбой калса, ишиң оңолуп баштайт. Жашооңда береке болбой калса, береке болуп баштайт. Качан чыныгы тооба кылсаң, таубатан насуха дейт. Ушундай тооба сенин күнөөлөрүңдү кечирип кеткен да. А качан адам күнөөсү кечирилгенден кийин анын жашоосу оңолуп баштайт. Демек иш оңолуп